Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлык. Бүгүнкү сабагыбыз физика. Бул жөнөкөй сабак деп койсок болот. Жөнөкөй илим. Себеп дегенде, бизде баардык курчап турган нерселер бул өзү физика. Эми, жөнөкөйдөн баштасак, эртең менен турдук. Эртең менен туруп, бетибизди жууганга ваннага чейин бастык. 20 метр аралык деп коелук. 20 метр аралыкты кээ күндөрү 10 секундада жетебиз, кээ күндөрү 20 секундада жетебиз, кээ күндөрү 5 секундада жетебиз. Аралык бул не менен өлчөнөт? Метр менен. А бул секунда болсо, булар убакыттын бирдиктери. Убакыттын бирдиктери дегеним, убакытты секунда менен өлчөйбүз. Дагы башка мисалдарды келтире турган болсок, сатып алган лампочканын кубаттуулугу 100 ватт дейлик же 200 ватт дейлик. Сатып алган соктун көлөмү 3 литр, 1,5 литр, 5 литр. Сатып алган картошканын массасы 10 килограмм. Ушундай, ушул бардык өлчөмдөр, бунун бардыгы физика. Эми биз буларды эмне менен өлчөйт экенбиз? Буларды бирдик менен өлчөйбүз. Бирдик деген мындай татаал нерседей угулбасын. Бирдик деген бул бир деген сөздөн келет. Бир деген сөз эмне? Мына могул бир. 1 килограмм. 1 килограммдан 10 бул 10 килограмм. 1 литр суу, 1 литрлык банка. Ошондой банкадан 3 бул 3 литр. Демек, бизди ар кандай бирдиктер курчап турат десек болот, жазалык. Бул аралык бар бизде билгенибиз, убакыт бар, масса дагы, көлөм, аянт. Бир аз татаалыраак десек, абанын температурасы, мотордун кубаттуулугу. Дагы ушундай мисалдарды көп келтирсек болот. Бунун баардыгынын ар кандай бирдиктери бар. Аралыктын бирдиги метр болсо, убакыттыкы секунда болсо, массаныкы килограмм болсо, көлөмдүкү метр куб, аянттыкы метр квадрат, температураныкы градус Цельсий же болбосо Келвин, Европа, кээ бир Европа, Америка өлкөлөрүндө Фаренгейт, кубаттуулуктуку ватт, бул бир аз татаалыраактай сезилиши мүмкүн, бирок буларды да кийин түшүнгөндө көрөсүңөр. Булар дагы татаал эмес, жөнөкөй нерселер. Демек, бизди ар кандай бирдиктер курчап турат деп айттык. Ошол бирдиктер менен өлчөнгөн нерселерди биз чоңдук деп атайбыз. Не деген чоңдуктар дедик? Аралык бул чоңдук, S менен белгиледик. Ылдамдык бул дагы чоңдук. Убакыт бул чоңдук. Күч, канча күч менен тартты. Булардын баардыгы чоңдуктар. Эми бул чоңдуктарды биз эки чоң топко бөлөбүз. Биринчи топ скалар, экинчи топ вектор. Скалар жана вектор бул татаал болуп сезилбесин. Бул айткандай эле баардыгы жөнөкөй нерселер. Эмне себеп менен эки топко бөлөбүз? Баардык чоңдуктар эки топко гана бөлүнөт, бүттү. Биринчи скалар чоңдуктарды айталык. Бул масса. Эң жакшы мисал бул масса. Мисал үчүн силерге айылдан 20 килограмм алмаз алып жөнөттү. Башка маалымат керекпи? Башка маалымат керек эмес. 20 килограмм болду. А эгерде бир машина
120 километр саат менен кыймылдап баратат десе, бул маалымат жетиштүү эмес. Себеп дегенде каяка бараткандыгы маанилүү. Балким бул машина бизди көздөй келатат. Эгер бизди көздөй келатса, биз жолдон качышыбыз керек. Ошол себептен ылдамдык бул багыты менен кошо айтылышы керек. Демек, ылдамдык бул вектор чоңдукка кирет. Кийинки арабаны үйдөн, буякта үй болсун, алыс жакта турат. Базарга алып барыш керек. Базарга алып барыш үчүн биз күч менен арабаны тартабыз. Каяктан? Каякты көздөй? Үйдөн базарды көздөй. Эгерде үйдөн терс тарапты көздөй тартсак, эмне болот? Болбой калат. Ошол себептен күч дагы багыты менен кошо айтылышы керек. Багыт оң жакабы, же сол жакабы, же өйдөбү, же ылдыйбы. Демек, күч дагы вектор чоңдук. Вектор жана скалар деп экиге бөлдүк. Бул өтө жөнөкөй. Вектор деген багыты кошо айтыла турган чоңдуктар бул векторлор. Багыты жок, өзү эле айтыла турган чоңдуктар булар скалар. Масса, температура, кубаттуулук, көлөм, аянт, бунун бардыгы скалалардын мисалдары. Вектор бул күч, бул ылдамдык, бул ылдамдануу, кай жерди көздөй кыймылдап баратат бул ылдамдык. Кай жерди көздөй ылдамдануу, ылдамданып баратат. Күч болсо, кай жерди көздөй тартып баратат. Оңду көздөйбү, солду көздөйбү. Булардын бардыгы багыты менен кошо айтылыш керек. Ошол себептен буларды биз вектор чоңдуктар дейбиз. А багыты жок, өзү гана айтылса, өзү гана айтылганда ошол маалымат жетиштүү болсо, буларды скалалар деп коебуз. Өтө жөнөкөй. Ушуну менен бүгүнкү азыркы сабагыбыз аяктады.